Ассаламу алейкум, ардактуу көрөрмандар. Эфирде иман сабактары көрсөтүүсү. Аны мен Зарема Жейналиева алып барам. Коомдук ишмер Дымычал ОВЗ кайрымдуулук фондунун төрагасы Алтынбек Кабаев агайыбыз бүгүн студиябызда конокто. Ассаламу алейкум, студиябызга кош келдиңиз. Алгач өзүңүздүн ишмердүүлүгүңүзгө токтоло кетсеңиз. Ассаламу алейкум, рахмат баракат. Жогоруда сиз айтып өткөндөй эле, Дымычал ОВЗ коомдук фондунун жетекчисимин, төрагасы. Биздин Дымычал ОВЗ коомдук фонду мамлекетибиздеги майыптуулугу бар адамдардын укугун коргоп, таламын талашып, жана бир чечилбей жаткан маселелер болгон болсо, жергиликтүү бийлик менен ошондой эле өкмөт, жогорку кеңеш бардык бизге тиешелүү бийлик бутактары менен иш алып барабыз. Ошондой эле биз баягы өзүбүздүн майыптуулугубуз болгон себепти же болбосо майыптуулугу бар адамдарды баккан ата-энелер баягы жеринен билет да, кандай чечүү жолдорунчу. Ошолордун бардыгын бийликке жеткирип, анан кийин кандай чечүү жолдору жеңил болот экен, ошолордун баарын механизм биргеликте иштеп чыгып, ушундай багытта иш жүргүзөбүз. Буга чейин дагы өзүңүздүн демилгеңиз менен бирге көтөргөн жүк жеңил деген таризде ошто иш-чараларды өткөрүп жүргөнүңүзгө күбө болобуз. Баягы мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарды коомго аралаштырып, алардын эмгектерин жарманкеге алып чыгып, ошолор жөнүндө токтоло кетсеңиз. Бул бирге көтөргөн жүк жеңил болот аталышындагы бул долбоор негизи багыты ушул эле майыптуулугу бар адамдарга багытталган да. Себеби баягы майыптуулугу бар адамдар, кээ бир адамдар бар, ушундай бир бөлмөдөн чыкпайт, жаш балдар бар, ата-энесинен башка эч кимди көрбөгөн, эмеси улгайып эле калган адамдар бир үй бүлөдөн башка эч кимди көрбөйт да. Бирок алардын бир ушундай бир ашынган бир өзгөчөлүктөрү бар. Талант өзгөчөлүктөрү бар, өнөр ээлери. Мисалы кээ бири ушундай бир уустар бар, шырдак шырыйт, кээ бирлер күмүштө чапкан зергерлер бар, ээр чапкандар бар, булгаарыны ушундай өзү ашатып, с нуля баштап аягына жеткире жасагандар бар. Андан тышкары өнөр ээлеринен баягы ыр жазгандар, акындар, укмуштай бир ырларды жазгандар бар экен. Баягы спорттун түрлөрүнө да биз токтолдук да, бир эле багытты кармабайчы. Спорттун түрлөрүнөн кол күрөш, таяк тартыш, кыргыздын унутта калып бара жаткан тогуз коргоолун алдыга алып чыктык, шахмат, шашки ушуларды. Андан тышкары кол өнөрчүлүктү бардык түрүнө да, мисалы баягы таттуу токош жасайбы, кийим тигеби, шырдак шырыйбы, айтор кол өнөр темирди баягы ыйлегендер да бар экен, майыптуулугу бар адамдарчы. Ошонун бардыгын алдыга алып чыгып, негизги максатыбыз майыптуулугу бар адамдардын кадырын көтөрүп, коомчулукка аралаштыруу. Себеби биз баягы жакшы билебиз, майыптуулугу бар адамдарга келгенде эле баягы адамдар коомчулук мындай сус салкын мамиле жасайт да. Себеби биз коомчулукка аралашпаган себептен элдер мындай чоочун карайт да. А качан майыптуулугу бар адамдар коомчулукка аралашып баштаса, уже мындай өөн учурабай калат. Ошол себептүү бул долбоорду иштеп чыктык. Өзүңүздөргө маалым болгондой, сиздердин колдооңуздар менен дагы Кемин районуна биринчи старт алган бул долбоор. Ошонун аркасында Кыргызстан боюнча 7 областты кыдырып чыкты. Ал эми Корутундусун Бишкек шаарындагы опера жана балет театрында бизде дайыма демөөрчүлүк кылып келген Даткайымдар жамааты менен биргеликте ал эми Бишкек шаарындагы Корутундусун эмгек жана социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги бизди колдоп коштоп, ошо 3 организация деп койсом болот, биргеликте өткөрдүк да ошо Корутундусун. Ошол үйдө отурган, бир гана кичинекей гана тар чөйрөдө жүргөн инсандарга ушундай мүмкүнчүлүк берип, аларга мындай талантын ачып, мындай күч дем берип атасыздар да. Кайрымдуулук жаатында ушундай долбоорлорду демилгелеп иштеп калганыңызга эмне түрткү болду? Мен негизи 23 жашымда Аллах Тааланын берген сыноосу деп кабыл алам мен. Алхамдулилла, Аллах Таала ушул орну да ар бир адамга бере бербейт. Бирок алхамдулилла. Өзү сүйгөн инсандарга ушундай сыноо берет деп коет, Мунун аркасында өтө жакшы бар да. Жакында эле бир дамладан мен айтты. Хадис мазмунуна келет экен. Аллах Таала дейт,
бир адамды дейт, эгерде оор берген болсо, ар бир баладан тоскону дейт да. Бул Алланын рахматы ошондой түшүнгүлө дейт да. Себеби 6 саны аман бар, 6 саны аман адамдар барып бир кылмыш жазабысы келсе, же бир күнөөгө баткызы келсе, күнөө иш турсачы, ошону басып барып, мына свободно жазай алат да. Себеби мүмкүнчүлүгү бар анын барып жазгангач. Ал эми майыптуулугу бар адамдар ошондон тосулган дейт да. Ал барып ошо күнөөнү жазайын десе да жазай албайт, жетпейт, же эч нерсе кыла албайт да. Ошол себептен мен алхамдулилла, Аллага шүгүр, майыптуулук болгонунун себебинен мен ушундай иштерге Аллах Таала аралаштырды да. Себеби мен өз башыман өттү көп кыйынчылыктар. Үйдө жаткан күндөрүм болду, коляскада отурган күндөрүм болду, бөлмөдөн чыкпай жаткан күндөрүм болду, көп кыйынчылыкты көрдүм, бирок Аллах Таала баягы бышырып таптаган аягында баягы коомчулук менен иштеп баштадым да. Анан мен өзүм аркылуу билем, бизге эмне керек, кандай кылсак чечилет жолдорунчу. Анан кийин бизде баягы эң биринчи WhatsApp группалар менен бир Кыргызстандын 7 областынан бир чогуу иштешкен эжекелер бар. Ар бир областтан бирден алардын колдоосу менен бардыгыбыз биргеликте ынтымактанып ушул ишти алып барып баштадык да. Анан кийин баягы бийликтегилер менен да сүйлөшүп баштадык, министрликтер менен. Себеби алар да колдоду. Биз баягы багытыбыз туура, ортодо эч кандай бир мамлекеттин арасында бүлүк салуу эмес. Балким биз ушу мамлекеттик кызматкерлерге жардам бердик да. Баягы карапайым эл менен бийликтин ортосунда бир көпүрө түзүүчү. Ошондой чыңалууну жаратпай, мындай баягы бири-бири менен кызматташуу, ушу жеңил жолун таап, анан бизди колдошту. Азыркы убакка чейин колдоп келе жатышат. Кудайга шүгүр. Себеби түрткү болгону ошол өзүмдүн башымдан өткөн күндөрдү баягы бизден кийин майыптуулук адамдарга мындай кыйынчылык түшпөсүн деген таризде бул ишти баштаганбыз. Чоң масштабтуу жарманка өткөрдүңүздөр, баягы бардык Кыргызстандын региондорунда өткөрдүңүздөр. 7 областта. Анан баягы өзгөчө бир башкача бир буюм тайымдарды жасаган таланттуулардын түрү көп экен чындыгындачы. Анан баягы ишкерчиликке тартылып, ошонун арты менен бизнес кылып кеткендер да болдубу? Ооба. Бул биз жанагы айтканыбыз Аллахтын каалоосу менен ишке ашып атат азыркы убакта делечи. Себеби ар бир барган жерден бирден экиден болсо дагы, жок дегенде бирден экиден майыптуулук адамдар коомчулукка аралаштырып өздөрүнүкүн алып кетишти да. Мисалы Кеминден баштап алдык беле. Ошол жерден Бекзат деген бала бар, эсиңиздерде бар, же пластилинден бир мындай укмуш пейзаждар жасачу эле го. Ошондой бала пластилинден. Ошол баланы биздин долбоордун аркасында баягы жетип отуруп министрликке жетет, анан арадан Садыр Нуркожоевке жетет. Садыр Нуркожоевич ошо өзүнө чакырып, кабыл алып, андан кийин мына Бишкекте азыр жана академия бар экен да, искусство академиясы, ошол жакта окуп атат. Андан кийин көркөм сүрөт академиясында ошол жерде окууга кирди. Андан тышкары ар бир региондордо уже өздөрүнүн баягы көзгө көрүнүп алдын көздөй уже өзүн баягы өзүлөрүн каржылап баштады десем де болот да. Мисалы Ысык көлдө өткөндө сиздер барган жанагы фестивалда ошо биздин долбоордун аркасында көрүнгөндөрдүн бардыгы чыгып, укмуштай сүрөттөр жазышты, кол өнөрчүлүктөр жазышты, дагы ал жактан да сатып атышат. Кыргызстан бардык жеринде. Ошо областын өткөн ошол эле долбоордун аркасында бир кичинекей бала бар экен да, мектепте окуучусу. Мен мектепте окуучу деди го дейм. Эме жазайт экен. Проект жазап чыгыптыр, жанагы мини ГЭС. Андан тышкары жанагы газ чыгарат го. Ошолордун баарын иштеп чыгыптыр өзүчү. Майыптуулар экинчи топтогу майыптуулар бар экен да. Аны да уже Кудайберген Базарбаевич ал долбоорун алып кетти, өзүнүн көзөмөлүндө кылып иштелип атат. Мен азыр ошо экөөнү эстеп атам, андан башка көп да чынында. Жасап жүргөн иштерибизди биздин ошо Дымычалоозу коомдук фондунун жамаатын Жылаңач баатырлар деп койсо болот да. Чынында бизди эч ким каржылабайт деле. Эч ким каржылабайт, мамлекет тарабынан деле же баягы акчалуулар деле каржылабайт. Болгону
ар кимге сөзүбүз баягы пенсия пособияларыбыз бар да, ошондон бир аз сактап мисалы Ысык көл областына тегерек стол өткөрүүгө бара турган болсок, мисалы Баткенден келет, Оштон, Таластан, ар качактан келет да. Баардык өзүлөр экономдоп биртике акча топтоп алып ошол жерге анан кийин баягы кат киргизебиз, область администрация. Анан алдары менен баягы числосун койгондон кийин анан акчасын топтоп анан бир күн ошол жака барабыз. Анан кийин кайра тарап кетебиз да. Ошо ар бир жерди Кыргызстандын баарын кыдырып чыкканбыз. Тегерек стол өткөрүпчү. Мисалы иш-чаралар боло турган болсо, мындай массовый иш-чараларга бизди Даткайымдар жамааты колдоо көрсөтүп жүрөт да. Биз ордунда турбай, ар дайым кыймылда, ар дайым аз-аздан болсо дагы аракет кыбыраган кырашат демекчи. Аракет кыла берсе, Кудай Таала берекесин бере берет турбайбы, өзүрүн берип дегендей. 2 күн окшош болсо дейт, ал уже утулду дейт да. Өкүнүчтүү дейт. Ошол себептен бир күнгө окшошпош керек да. Мисалы бүгүн бир иш кылсаң, эртеңки күн башкача кылыш керек. Жата берсең ал тирүүнүн өлүгү да. Ошон үчүн кыймылдап, изденүүнүн аркасында болуп, жаңы бир жаратмандык менен аракеттерди кыла берсек, иншалла Аллах Тааланын берекеси келет. Бирок ошол ар бир ишти жасаганда дагы сөзсүз түрдө шарият эмне дейт? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ошол жерлерде Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кандай иш кылган, коомчулук менен кандай мамиле кылган, ата-эне менен, бир туугандар менен ошонун баардыгын карап, шариятты аттабастан иш жасаган болсо, сөзсүз ал ийгиликке жетет. Эгерде баягы башка максатта болгон болсо, Аллах Таала берекесин алып кое берет ал жерденчи. Ошол үчүн алдындар айтып атпайбы? Максаты бир адамдар дейт, айма бирге болот дейт да. Ошон үчүн бир максатта боло берсек, иншалла Аллахтын берекеси келе берет иншалла. Жашооңузда диндин орду кандай, кайсы убакыттан, канча жашыңыздан баштап ушул диний билим алып, маалымат алып, ошол дин менен жашап калдыңыз? Мектепте окуп жүргөндө бизге Кеминге биздин айылыбызга Акбар Али деген устаз барган да. Акбар Али деген устаз барып, а кишиден бир аз талим тарбия алдык, тамга тааныдык дегендейчи. Анан кийин мектепти бүткөндөн кийин баягы биз деле тегерменге түштүк. Тегерменге түшүп азыркынынча, анан баягы Союздун этегинде жашап калдык да, биз да ал тегерменге түшүп чыктык, бирок анан өзүм максатым бар болчу. Мен келинчек алгандан кийин, үйлөнгөндөн турмуш кургандан кийин иншалла дин менен жашайм депчи. Жашоом дин менен жашайм деп. Анан кийин үйлөндүм 2000-жылы. Анан ошондон бери эле Кудайга шүгүр, жашообузда келинчегим дагы динде, алхамдулилля. Балдарым баары тең эле, 7 балам бар да. Куран жатташат, баары намазда, Кудайга шүгүр. Алхамдулилля. Жаш кезинде ошо кичине негизи түрткү болуп калса, фундамент курулуп калса жакшы экен да. Жаш кезинде кичине ошо талим тарбия алып калгандын аркасында баягы бул жерде тура берет да. Иман туруштуп бербейт. Тура берет, анан максатым бар болчу, анан ошондон баштадым да. Алланын жардамы менен. Азыр балдарым ошо негизги эле дин, анан кийин патриоттук сезим, кыргыздын. Мен өзүм патриотмун, билесиздер да, Кыргызстан үчүн деп. Анан кийин спорт. Спорт бул саламаттыгың боло турган болсо, сен баягы мекениңди коргогонго, үй бүлөңдү коргогонго, андан тышкары баягы жумуш иштегенге дагы бардык жакка дайынсың да. Балдарымды ушул багытта тарбиялайм да. Келинчегим Гүлзира, Казакстандын жараны. Экөөбүз ошо Бармактайдан башкарып калабыз дегендей. Канча кыйынчылык көрдүм, эмне деген көп кыйынчылык көрдүк. Ата-энем уда ажырап калдык. Бир тууган агам бар, ал кишиден ажырап калдык. Ден соолугум мынтте, биринчи топто майыптуулукта анан. Бирок ошонун баарына чыдап берди, алхамдулилля. Эми Аллах Таала өзү кошот экен да. Өзү кошту, өзү бизден алыс жерде Казакстан түпкүрүнөн да. Аллах Таала кошуп койгон. Алхамдулилля, Аллах Таала бизге бир жагын алса бир жагын бере берет экен. Ден соолугум алды, бирок дин берди. Балдарым бар, 7 балам бар, алхамдулилля. 5 уулум, 2 кызым бар. Ошондой жашоо жүрүп атат, Кудайга шүгүр. Балдарым ошо улуусу 22-23 келип калды. Өзүнүн жолу менен жүрөт, жумуш кылып атат. Кызым экинчим кызда. Ал Казакстанда жогорку окуу жайында окуп атат. Калгандары мектепте азыр. Диний тарбия менен Куран жатташат ушундай. Канткенде адам ошол жан дүйнөсүндө тынчтыкка жетип, жүрөгүн таза кармай алат. Таваккул деген бар го. Таваккул. Баардыгын Аллага табыштайбыз да. Болгон. Эми биз негизи
Алладан келдик, кайра Аллага барабыз да. Рухубуз бардыгы Алланыкы да, өзүбүздүн эч нерсебиз жок. Ошол себепте Пайгамбар саллаллаху алейхи айтып атпайбы, бул дүйнө дейт акыреттин эгин зар деп атпайбы. Ошо бул дүйнөдө эгин зар, эмнени жасасаң ошонун акыбетин көрөсүң дегендейчи. Ошол себептен бардыгын Аллага табыштайбыз. Биринчи Аллага таянабыз. Анан эгерде сен ниетиңде Аллага таянуу болгон болсо, Алладан коркуу болгон болсо, сен жаман жактарга барбайсың. Бир кандайдыр бир жерден болот да, бир барьерлер туруп калат го жашооңдочу. Ошол учурда Аллага кайрыласың, Алла, бул жерди мындай алып бер, мен сенин өкүмүңсүз эч нерсе кыла албайм депчи. Анан Аллах Таала чече берет. Ошондо жүрөккө тынчтык келет экен да, машалла. Жүрөккө тынчтык келет, анан Аллага табыштай бересиң баарычы. Жана жаманбы, жакшыбы баары Алладан болду депчи. А бирок бир кандайдыр барьерлер туруп калган болсо, жашоодо болот сөзсүз түрдөчү. Бирок аны жакшылыкка жибербей. Себеби Аллах Таала берип атат да. Жамандык, жакшылык Алладан деп атпайбы? Балким сенин бир өзүңдүн бир кемчилигиңден ошол болуп калышы мүмкүн. Анан түздөн өзүңдөн издеп баштайт экенсиң да. Курчуганга да себеп болот, машалла. Демек, баягы ар бир кыйынчылык адамды тескерисинче күчтөнтүп, ар дайым эл менен иштеп, элге жардам берүүнүн үстүндө чоң долбоорлор менен иштеп жүрөсүз. Сизге баягы энергия топтоодо өзүңүзгө кантип энергия топтоп ошончо иштин баарын жасап атасыз? Машалла, биринчи Аллага таянам, айттым го. Биринчи Аллага таянам. Ар бир намазымда сурайм мен: Алла, мени арамдан алыс кыл, мага бардык жана адалдык бер дейм да, мага күч кубат бер. Сен өзүң кылбасаң башка эч нерсе, жаратуучу өзү да. Аллах Таала, ошо Аллага таянам. Анан кийин Алладан кийин өзүңдүн дагы кичине аракетиң болуш керек. Мен бир эмем бар, өзүмдүн принцибим. Айттым жасайм да. Айттым жасайм, анан ойлоном. Эгерде жасай албай күчүм жетпей турса, айтпайм да. А эгер айттым, мен эмне кылсам да ошону жасашым керек да. Ошо бул мисалы бирөө менен бир жерден кезигем десем, мен ошол жерге барышым керек сөзсүз. Себеби ал аманат да. Пайгамбар саллаллаху алейхи жана 3 күн күткөн го, ошондой да. А бирөө менен жооптошуп койсоң, сен сөзсүз кылышың керек аны. Себеби аманат. Ошол экелерге аракет кылам, анан аркамда да турат. Ар бир кеңеши турганым, мен бир жака кете турган болсом, узата турганым, кийимди үтүктөп тамам жасап бере турганымчы. Ошол киши дагы чоң орду бар да. Мисалы, өзүңүздөр жакшы билесиздер, коомчулук менен иштеште келинчегиң сага жардамчы болбосо, иш жүрбөйт. Ал кайсыл жака барам, эмне кылам болсом да, ал мага каршы эмес да. Мындай негатив издебейт, жардам берип турат иншалла. Аллахтан корккон чыныгы мусулмандар кандай сапаттарга ээ болуш керек? Чынчылыгын аманатка бекем болуш керек. Аманатка бекем болуш керек. Себеби азыркы учурда мен көп эле кездешип жүрөм. Мына саясатта жүргөндөр көбүнчө аманатка бекем болбойт. Алар айтты кылбайт, басып кетет. Обещать этет кылбайт. Ошон үчүн жана депутаттардын бардыгы булар капычы болуп, мындай элдин арасында жаман көз карашты пайда кыла алышпадыбы? Айттыңбы жаса, айтпайсың жаса. Себеби сен коомчулук карап турат. Эл күтүп атат сеничи. Ошол коомчулук менен иштөө Аллахтын алдында сага аманат болуп берилген. Ар бир адамга бериле бербейт да. Алла демек сенин баягы мүмкүнчүлүгүң бар, ошого сен колуңан келет, Аллах Таала сага берди ошол ишти. Эми аманат сага иште. Ошону жаса. Антпесең жасаба. Анан чынчылдык, сөзсүз түрдө сөзгө бекем болуш керек, анан кичине кайрат керек. Анан сабыр керек да. Себеби ар кандай сокку жейсиң да. Улуусунан, кичүүсүнөн, эркегинен, аялынан, башка диндегилерден да болгон жактан сокку жейсиң, болгондо жутканды билиш керек. Ошол экелер менин көз карашым менен ошол экелер жеңилдик болот да иншалла. Балдары мүмкүнчүлүгү чектелип майып болуп калган апаларда дагы иш чараларга көргөндө байкап калса, депрессиялык абалда жүрөт да. Анан аларда ошо сиздер тараптан психологиялык жардам ушундай нерселерди дагы уюштурасыздарбы? Ал Кудай буйруса былтыркы жылга планга койгонбуз, бирок былтыркы биздин убактыбыз жетпей калды. Кудай буйруса иншалла быйылкы жылга план жасап атабыз. Мотивационный сабактарды өтөбүз барыпчы. Мисалы, сиздер эле 1-2 жылын көрүп калсаңыз керек, апалар менен отурганда мен сөзсүз мотивация берем да. Аллага байлап туруп барын теңчи, Алладан болот деп. Мотивационный сабактарды өтүп, мисалы ошентип анан кийин ар бир областка керек болсо колдон келсе райондорго барабыз.
анан көз караштар өзгөрөт. Азыр мен бир Жылдыз деген Токмокто карындашыбыз бар. Күчтүү психолог, логопед өзү бардык тармактан да. Ошо карындашым менен азыр баягы бир долбоорлорду жараткан турабыз, Кудай буюрса. Азыр быйылкы жылга планировать эткенбиз. Ал карындашыбыз менен дагы ушундай сабактарды өтөбүз иншалла. Онлайн десе онлайн, в общем азыр разработка болуп атат да бул. Анан бир топ жардам берет. Лагерь ачтык да, инклюзивный, пилотный кылып. Ал лагерде эме болду. Кемин районунда ар бир айыл өкмөттөн бирден атасы же апасы келди да, Орловка шаарына Нурмейса кайрымдуулук борбору бар ошол жерде. Жана Жылдыз айтып атпаймынбы, Жылдыз Казиева ошо карындашыбыз, анан Тинатин дагы ким орус кыздар бар, психологдорчу. Аларды апарып ушундай сабактарды өттүк. 10 күндүн ичинде кадимкидей эне баланын, ал жерде аталар да бар болчу, балдарын алып келгенчи, баарынын көз карашы өзгөрдү да, кадимкидей өзгөрдү. Ошо жашоого мындай уже кадимкидей кадам коюп, эмне кылсам болот, эми балдарым айыктырса болот турбайбы депчи. Азыр бир нерсе айта кетейин, тажрыйбада да болчу. Мен 2 адам, 3 адамды кезиктирдим ДЦП оорусунан. Билесиздер да, ДЦПнын шабы бар да, ошо ДЦПдан айыккандар да. Азыр мен ошолор менен иштешип атам. Элестетиңиз. Демек, бул жерде эмнени айта алам? Адамдар эгер жаштайынан жакшы туура подход кыла турган болсо, айыкса болот. Мен ошону ар бир жерде көтөрүп жүрөм. Региондордун бардыгында реабилитационный центр ачыш керек. Ошол реабилитационный центрдин аркасында эгерде балдар жаштайынан айыга турган болсо, коомчулукка чоң пайда алып келет. Чоң пайда алып келет. Баягы мамлекетти тырмалай бербей, мага бер дей бербейчи, баягы иждивенческий настройдон чыгып, өздөрүн каржылап, наоборот, мамлекетке пайда алып келет да. Ушул экини биз азыр өнүктүрөлү деп атабыз. Ар бир иш ниетке жараша деп, адам кандай ниет койсо, жанында дагы ошондой, айланасында ошондой адамдар чогулат деп, Себеби мындай да, азыр жана башында айтып кетпедимби, алдымдар айтат, максаты бирлер бирге болот дейт да. Максаты бир адамдар бир, себеби максаты бир да. А максаты башка болсо, ал Аллах Таала бир мисал, жана деңиз бар эмеспи, деңиз чайпала берет го. Ошентип эч убакта деңиздин ортосунда калбайт да. Деңиз сүрүп отуруп, бир кирбирдин ыпластардын баары сыртка чыгарып коет эмеспи. Ошондой бул иште деле ошондой. И бардык жерде ошондой да. Максаты бөлөктөр да акыры деңиз сыртка чыгарганда эле ошону чыгарып кое берет. А максаты эле чогуу кете берет да. Кичи ажылык деп коебуз. Умрага барып келген экенсиз. Ибадаттарыңыз кабыл болсун демекчибиз. Анан айтып өтсөңүз, аяктан кандай таасир алдыңыз? Аллах Тааланын өкүмү менен ошо кичи ажылык умра сапарына барып келдик, алхамдулилля. Ал жерде эми Пайгамбар саллаллаху кабырын зыярат кылганда уже токтон албай калат кезиң да. Эми негизи ошол кичи ажылыкка барганда деле бир аз даярдык менен барса жакшы экен. Кичине динден кабар алыпчы. Ал жерге барганда чынында жашооңдо өзгөрүү, көз караш өзгөрөт экен да. Себеби биз бул жерден угуп жүрө бересиң, китептерин окуйсуң, тигини айтса, муну айтса, маалыматын угуп эле жүрө бересиң, телевидение көрөсүң, ушундай да. Ал жерге барганда башкача болот экен. Себеби мен биринчи Мадина шаарына ушундай бут түшкөн эле бисмилла менен оң бут менен түштүм да, урмат сый да. Деген эле уже денемдер башкача болуп түштүм да. Себеби баягы маалыматмы ошол Мадинада Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кабыры ошол жерде. Анан чоң тарыхый, исламда орду бар тарыхый жерлерди көргөндө такыр эле шерден өткөзүң да, субханалла. Анан мен бүт Кыргызстанга дуа кылдым да. Кыргызстанга дуа кылдым. Баары келсин депчи. Бир да кыргыз калбасын деп. Бир жолу келсин, жыл сайын келсин дедим да, иншалла. Жыл сайын баардыгыбыз келели деп. Эгерде ал жерде мен чоң таасир мындай болду. Берекелүү экен да. Макка, Мадина эки тең берекелүү экен. Себеби ал жерде сахабалар кандай мээнет кылып кетишкен да, динге мээнет кылып кетишкен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү кандай сахабалар динге мээнет кылып кеткен, ошонун берекесинен азыркыга чейин ушундай берекелүү шаар да. Эми биз Кыргызстандагы ошондой динге мээнет кыла турган болсок, иншалла, биздин урпактарыбызда да ошондой болот да. Диндин берекеси болот. Мындай бизде сен мындай кийимдер менен жүрө бересиң го? Наоборот, узун кийип, же мисалы кыздар мындай жол салынса, мындай көзгө мындай өөн учурап ушундай болот го эми. Ал жакта тетризинче экен да.
жөнөкөй мындай кийим кийсең, мындай көзгө өң учурайт экен. Жалаң ушундай исламдын анык мекени ошол экенин көрүп, кубанып келдик, алхамдулилля. Эми умрада айтылат, эгерде ким Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын кабырын зыярат кылган болсо дейт, ал адам үчүн дейт Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын шафааты важип болот экен дейт да, машалла. Эми ошол бир эле фазилети жеткиликтүү болсо керек. Макканын өзүнүн көптөгөн фазилеттери бар экен. Бирок барышыбыз керек, Кыргызстан бүт барыш керек иншалла. Алтынбек агай, ушундай кызыктуу маегиңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ушуну менен көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Эске сала кетсек, бүгүн студиябызда конокто коомдук ишмер Дымычы Алоозу кайрымдуулук фондунун төрагасы Алтынбек Кабаев агайыбыз болду. Кийинки көрсөтүүдөн көрүшкөнчө, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.